Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тажылуу вирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма табылганын жарыялады. У коргошун элдин саламаттыгын коркунучка кептебейби? Шаардык кеңешке шайлоодон кийинки мандат талаш талапкерлер арасында интрига башталды. Бишкектеги Ысык көл мейманканасы тарыхый жана маданий эстеликтердин реестринен чыгарылды. Мындан аркы кадамдар кандай? Совет доорунун ырларын ийнине жеткире ырдаган Фатима. Интернетте жылдызы жанган ырчы тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Акылай Акыналиева. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштады. Атайын кызмат кайра тергөө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча башталганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ал иш Жалал-Абаддагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана Жогорку кеңештин экс-депутаты Кадыржан Батаровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу. Кылмыш иши Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде козголгон. УКМК июнь окуясына алып келген себептерди жана шарттарды изилдеп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ошол кездеги күч структураларынын жана облус жетекчилеринин аракетине акыркы юридикалык баа берилерин айтууда. Чүйдөгү пригородный айыл өкмөтүнүн имаратын басып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сотко чейинки өндүрүш Жазык кодексинин 208 беренеси жайды, имаратты же курулманы өз билемдик менен ээлеп алуу же басып алуу боюнча ачылган. Эскерте кетсек, 15 апрель күнү пригородный айыл өкмөтүнүн имаратын бир нече аял басып алып, насыянын айынан үйлөрүнөн ажырап калуу коркунучунда тургандыктарын айтышып, талаптары аткарылбаса өздөрүнө өрт коюуга даяр экендиктерин билдиришкен болчу. Уна мамлекеттик ишканасынын Ош шаарындагы жана Ош облусу боюнча жетекчилери айдоочулук күбөлүк үчүн экзамен алууда жемкорлукка барышкан деп кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Ага ылайык Уна мамлекеттик мекемесинин жооптуу кызматкерлери автомектептердин мугалимдери менен жеңишинен сүйлөшүп алып, тестирлөөнүн жыйынтыктарын бурмалашкан. Натыйжада айдоочулук мектептерде окуудан өтпөгөндөргө күбөлүк берилип жүргөн. Ошондой эле практикалык башкаруудан ийгиликтүү өткөрүп, биринчи сынакта эле айдоочулук күбөлүк тапшырып турушкан. Бул үчүн кызматкерлер 5000 сом алып турган деп айтылат маалыматта. Учурда Уна ишканасынын башка бөлүмдөрүндө коррупциялык схемаларды аныктоо иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Баткен районунун Карабак айылындагы Бото Нарматов атындагы орто мектебиндеги окуучулардын массалык мушташы боюнча окуяны өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Суваналиев жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Облус жетекчиси бул боюнча атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайын дыкат иликтөөнү тапшырды. Кечээ 15 апрелде аталган орто мектепте 8 класстын окуучуларынын ортосунда мушташ чыккан. Аталган факты Жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Окуядан 4 окуучу жабыркап Баткен облустук ооруканасына кайрылган. Алардын экөөнө медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жиберилген. Экөө ооруканага жаткырылган. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 киши каза болду. Тажылуу вируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдиргенде, алардын 3-өө Бишкекте, бирөө Чүйдө ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө тажылуу вирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1544кө жетти. 16 апрелге карата республика боюнча вирус дагы 230 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Пандемияда илдетти жугузуп алгандар 91374, айыккандар 86621 кишини түздү. Учурда стационарларда оору менен алышып жаткан 1070 бейтаптын 30-унун абалы канааттандырарлык, 757си орто оор, 248и оор, 35 киши өтө оор абалда. Үй шартында дарылангандар 1173кө жетти.
Өлкөдө жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумдан кийин тажылуу вирус жугузгандар кескин көбөйдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйында билдирди. Айтымында дарыгерлердин айтканын укпай, бет кап тагынбай социалдык аралыкты сактабагандардын натыйжасында оору күчөп баратат. Сыкуле областында гана ковид оорулары менен ооругандардын саны 60-ка жетип турса, башка областтарда Баткен, Талас, Нарын областтарында ковид оорусунан 1 айлап, 2 айлап ковид оорусу менен жок болуп калган. Шайлоо өткөндөн кийин азыркы кезде бардык областтарда кайра ооруй башташты. Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев таажы вирусун 2 күндө айыктырган ыкма табылганын жар салды. Ал уу коргошун бир нече күн мурун COVID-19га кабылган 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжасы билингенин айтып, түз эфирде уу коргошундун тундурмасын ичти. Ысык-көл тамыры аталышындагы бул чөптү вируска каршы дары катары ичүү канчалык туура? Деги эле аталган чөп кандай оорулар үчүн пайдаланылат? Зыяны жана пайдасы тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Күн мурун президент Садыр Жапаровдун социалдык түйүндөгү расмий баракчасына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен уу коргошун деген жазуусу бар бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган. Бул видеонун астына президент 15 апрелде Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун бир катар медициналык мекемелеринин абалы менен таанышканын жазып, андан соң жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган. Такыр болбой баратканда анан келип, ошо реанимацияга түшүп калышыптыр да көпчүлүгү. Ошондуктан сиздерге кайрылып кетермин. Жөтөлүп, ушундай бир оорунун белгилери пайда болору менен райондук больницаларга барыңыздар, мына Бишкекте инфекционныйга барыңыздар. Жаңыдан башталганда барып кайрылсаңыздар, биздин доктурлар бир күн эң көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Таажылуу вирус инфекциясынын алгачкы белгилери байкалары менен ооруканага кайрылса, кыска убакыттын ичинде андан сакаюу мүмкүн экендигин бүгүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев дагы тастыктады. Ал президент менен биргеликте аталган чөптүн кайнатмасын даярдап жаткандыгын ырастап, түз эфирде уу коргошундун тундурмасын ичип, анын зыянсыз экендигин айтты. Маалым болгондой, уу коргошу менен бир нече күндөн бери вируска кабылган 300 адам дарыланган жана алардын абалы жакшы. Министр дарыгерлерди чакырып, дарылоону үйрөтүп, кийин алар өз жоопкерчилигинин алдында ооруларды уу коргошу менен дарылап жатканын айтты. Мындан тышкары учурда ар бир ак халатчан клиникалык протокол жазып жатыптыр. Бейшеналиев мындай дарылоо ыкмасын президент Садыр Жапаров сунуштаганын жана дозаны аныктоо үчүн өлкө башчыдан кеңеш сурап жаткандыгын кошумчалады. Садыр Нуркожоевич Жапаров 2 мартта 2020 жылы президент Жээнбековго кат жазды. Азыркы кезде ковид оорусу менен ооруп атышат. Ошол ковид оорусун токтотуш үчүн кыргыз эли көп жылдан бери кылымдан бери колдонуп келаткан уу коргошун деп коет. Ошону бере баштасак оорулар токтойт. Аны бербесек токтой берет. Бирок биздин ал кездеги президентибиз Садыр Жапаровдун жазган катын окуп да койдуптур. Анан Садыр Нуркожоевич мага кайрылып, мен өзүм туугандарымды бардыгы ушу менен айыктырдым. Азыркы кезде Кыргызстан июнь айында кыйналып атат. Сен берип көрбөйсүң деп. Мен ал кезде жөн эле врач болуп иштечүмүн. Кыргызстанда уу коргошунду рак жана башка ооруларды дарылоодо табыптар колдонуп келген. Өлкөдө аталган чөптүн 200дөн ашык түрү бар. Элдик медицина боюнча адис Шайлообек Үркүнбаев чындыгында эле уу коргошун таажы вирус менен күрөшүүдө жакшы жардам берерин айтат. Бирок аны дарыгердин көзөмөлү астында атайын доза менен ичпесе, кооптуулугу жогору. Албетте зыян жагы бар. Мен муну айтып кетет элем. Бул көзөмөлдүн алдында болуш керек. У деген эле өз эмне болуп атат. Я аконитин деген алкалоид бар. Бул этияттык менен пайдаланыш керек деген. Бул сөзсүз түрдө кайсы бир дарыгердин көзөмөлү менен ичишини бул
абзел деп айтып кетет элем. Ар ким өзү угуп алып элем иче бербеш керек аны. Ушул коркунуч жагы бар, анткени у өзү айтып атпайбы, у коргошун деп. Анысы кандай? Бул сыноодан өтө турган сунуш болсо биз да сыноодан өткөрөбүз. Ал жагы оңой эле. Биз мындай китептер жазып аткандан кийин бул китепке керек болсо киргизет элек да, аны дагы сунуш кылып. Мен айтат элем, эң жакшы сунуш, мен колдойм. Кыргыздарымды чакырып кетем, коронавирустан коркпогулу, эң негизги паника кирбегиле, паника менен абдан көп нерсени көтөрүп салса болот. Ал эми далилдүү медицина боюнча адис Бермет Барктабасова ысык көл тамырынын кайнатмасын колдонуп, же вируска каршы дары катары жазып бере турган болсок, расмий медицина кыйроого учурарын жана элдин саламаттыгын коркунучка алып келерин айтат. У коргошундун кайнатмасын колдонуп же тажылуу вируска каршы дары катары жазып бере турган болсок, расмий медицина кыйроого учурайт. Мен бул аракеттерди Кыргызстандын медицина тармагына чабуул катары баалайм. Бир эле учурда жарандардын саламаттыгы жөнүндө, дары-дармек каражаттары жөнүндө бардык медициналык мыйзамдар бузулат. Бул медиктер коомчулугунун бетине түкүргөнгө барабар. Анда медициналык жогорку окуу жайлар менен илимий борборлорду жаап салуу керек. Учурда интернет колдонуучулары министр менен Садыр Жапаровдун сунушун сынга алып, азил чыны аралаш пикирлерди жазууда. Бирок ошол эле учурда өлкө башчынын идеясын кубаттагандар да жок эмес. Арасында эгер бул ыкманы Жапаров эмес, Европа өлкөлөрү же коңшу Кытай сунуштаса, эл ишеним артмак. Кыргыздар кыргыздарга ишенбейт деген да пикирлер бар. Активист Умай Арыкова саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазды. Анда ал башкы прокурор Курманкул Зулушевден министрдин укук коргошун боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылган. Активист министрдин аракетинде саламаттыкка атайлап зыян келтирүү беренеси менен баа берүү керек деп эсептейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дары болбосун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керектигин, ансыз элди дарылоо кооптуу экендигин эскертти. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Бүгүн 16 апрелде Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы ооруканалардын дарыгерлери тынчтык митингине чыгышып, Ак үйдөн өкмөт үйүнө чейин жөө жүрүш жасашты. Ак халатчандар убада кылынган 200 000 сом кенемтени төлөп берүүнү, эмгек акыны 100% көтөрүүнү талап кылышты. Алардын айтымында маянанын көтөрүлүшү тууралуу билдирүүлөр айтылганы менен иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн эмес. Алар ошондой эле медициналык кызматкерлерди коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талап кылышууда. Өмүр сакчылары эгер талаптар аткарылбаса, анда Ош, Баткен жана башка облустагы дарыгерлерди да чакырышаарын белгилешти. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы чыгып, кайсы партия канча мандат алары белгилүү болгону менен депутат болчулардын тизмеси ачыкка чыга элек. Учурда айрым партиялардын ичинде тымызым мандат талаш башталганы айтылууда. Бишкек шаардык кеңешинде эле эмес, кичи шаар жана айылдарда дагы мандатка байланыштуу нааразычылыктар көп. Кененирээк кийинки материалда. Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Огантала айылындагы номер 2153 шайлоо тилкесинде тартылган бул видеону биздин редакцияга жергиликтүү тургундар жиберишти. Чуулуу тасмада мектеп директору аталган аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымына кысым кылып, айыл өкмөттө иштеген жолдошун өзүнүн ордуна депутат кыласың деп коркутуп жаткандыгын көрүүгө болот. Мындай көрүнүштөрдү өлкөнүн кичи шаар айылдарында эле эмес, Бишкек шаардык кеңешине ат салышкан партиялардан да байкоого болот. Партиялар арасындагы жарыш бүтүп, эми талапкерлер ортосунда мандат үчүн күрөш башталды. Айрым талапкерлер үгүт иштеринде башка, шайлоодон кийин бөлөк тизмеде туруп калгандыгын айтып чыгышты. Жарандар мындай окуялар өлкөдөгү стабилдүүлүккө залакасын тийгизиши мүмкүн деп кооптонушууда. Багыбызга жараша эмгек кызмат кылалык элге дебейби? Антпей жатпайбы? Алар деген аркасында эмне турат? Аркасында алардын өз кызыкчылыгы турат. Элдин кызыкчылыгын тебелеп коюшту. Өз кызыкчылыгын эптеп жетиш керек, авторитет эметет, же болбосо байлыгын сакташ керекпи, же бизнесин сактайбы, же болбосо дагы ушундай сыяктуу көп дагы биз билбеген жашыруун сырлар бар булардынчы. Шаардык кеңешке шайлоонун баштапкы жыйынтыгы чыгып, жарыштан уткан партиялар канча мандат алары белгилүү болгону менен
Депутат болчулардын тизмеси ачыкка чыга элек. Жеңишке жеткен партиялардын айрым өкүлдөрүнүн айтымында, учурда көпчүлүк партиялар талапкерлердин кадыр баркына жараша депутат болушу чечилери тууралуу алдын ала макулдашуу болгонун айтышты. Шайлоого НДПК партиясын баштап барган Илим Карыпбековдун массалык маалымат каражаттарына берген билдирүүсүндө талапкер өзүнө бөлүнгөн аймакта үгүт жүргүзүп, жыйынтыгында ал участоктон партия башкаларга караганда көп добуш чогултуп берсе гана мандатка татый тургандыгын айткан. Алдын ала сүйлөшүлгөн. Ар бир адам партияга келгенде өзүмдүн электоратым бар, добуш алып берем деп келген болчубуз. Азыр кеңешүү жүрүп жатат. Ошого жараша чечилет. Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо жеңишке жеткен Ынтымак партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Марлем Аматалиев учурда мандаттар добушка карап бөлүштүрүлүп жатканын бышыктады. Эл өкүлү мындан сырткары анын партиясындагы талапкерлер 1 жылдан алмашып иштөө маселесин карап жатканын билдирди. Бул кандидаттар өтүп калды, силер эми депутатсыңар дегенден алыспын. Мен айтып атам, силер албетте өзүңөр жалгыз депутат боло алган жоксуңар. Өтпөй калгандардын дагы добушун эске алыш керек. Өтпөй калган адамдардын дагы мындайча айтканда салымын эске алыш керек дагы. Силер жок дегенде бир кандайдыр бир учурдан кийин буларга дагы бошотуп бергиле. Булар дагы келип депутат болсун. Анткени булар дагы элге чыгып аткан, убадаларын алып атышкан. Эми ал бардык эмес, ошол 200дөн, 300дөн алгандар бар, 400дөн алгандар бар. Айтор кандай болбосо дагы элдин добушуна ээ болуп келген биздин кандидаттар, аларга дагы мүмкүнчүлүк биз түзүп бериш керек. Алар дагы элге берген убадаларын аткарыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова элге аты чыккан, электораты бар талапкерлерди алдыңкы тизмеге чыгарып, шайлоодон кийин аларды артка жылдырып коюуну элди алдоо деп эсептейт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер өзү макул болгон учурда гана тизмени алмаштырууга болот. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 51 беренесинин 3 бөлүгүндө жазылып турат. Эгерде алдында турган талапкер өзүнүн макулдугун берип, арызын жазып тизмеден чыгып кеткенге укугу бар. Андан сырткары ал макулдугун берип, ылдый жакта турган бирөө менен алмашканга укугу бар деп турат да. А бирок айым талапкер айым менен алмашабы же айым талапкер мырза менен алмашабы жазылган эмес. Анан ошо менен пайдаланып тилекке каршы азыр эми биздин ошол айым талапкерлерибиз шаардык кеңештерден четтетилип калган учурлар көп болуп атат. Эми бул каяктан чыгып атат? Анткени биз пропорционалдык система деп партиялык системага өттүк дегенибиз менен тилекке каршы баары ошол мажоритардык округдук система калып калган. Андан кийин ошол талапкерлер чыгып атканда алдын ала сүйлөшүүлөр жанагындай ички жумшак рейтинг деген системасы менен эгерде ким көбүрөөк добуш алса, ошо менен рейтинг жылышат деген, тиги талапкерлердин тизмеси жылышат деген сүйлөшүүлөр болгон да. Жарандык активисттер да партиялардын баштапкы тизмесин өзгөртүүгө нааразычылыктарын билдирип жатышат. Айтымдарында мандат талашуу партиянын имиджине гана доо кетирбестен жарандардын мыйзамдуулукка болгон ишенимин да төмөндөтөт. Белгилей кетсек, шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бишкекте 6 партия жеңишке жетти. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орун бөлүштүрүлдү. Жыйынтыгында Эмгек саясий партиясы 10, Ак бата 9, НДПК 8, Ата журт Кыргызстан 7, Ынтымак 6, Биздин эл 5 мандатка ээ болду. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Ысыкөл мейманканасы жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин реестринен чыгарылды. Муну Бишкек башкы архитектурадан расташты. Белгилүү болгондой, мекеменин абалы абдан начарлап, архитектуралык көркөмдүк баалуулугун жоготкон. Муну эске алуу менен былтыр атайын түзүлгөн комиссия реестрден чыгаруу чечимин кабыл алды. Бишкекте бул сыяктуу иштебей туруп калган мекемелер ондоп саналат. Кенен кезектеги сюжетте. Дерлик 145 жылдык тарыхы бар Бишкекте Кыргызстанды байырлаган бардык этностордун өкүлдөрү жашап келет. Алар борбордон башкы байлыгын дал ушул жашоочулардын жакындары, туугандары, дегеле коноктор келсе кайсыл жерлерди көрсөтүүгө болот. Бишкектин көрсөтө турган жакшы жактары бир гана мына тарых музейи, парктар, скверлер бар. Анан эми башка чоң-чоң нерселерди көрсөтө турган жерлерибиз жок азырынча. Площадь основной, да? Площадь Бишкек парктарда айлантып коюп атканбыз. Музейлер бар, парктар бар, мисалы, исторический жерлер бар. Конок күтчү, су пара ошол чай жерлер бар, алпар шейлер көлү.
Шаар аралап эс алган коноктор башаламан курулуштарды белгилүү инсандардын эстеликтерин гана көрө алышат. Эгемендик жылдары өлкөдө театр, музей, китепкана, филармония салынган жок. Советтер Союзунда тургузулган имараттар гана борборду кооздоп турат. Алар Ак үй, филармония, Ала Тоо аянты, Кыргыз-Орус драма театрлары, опера жана балет театры, Фрунзе жана тарых музейлери. Тарых музейи борбордун ортосунда жайгашкандыктан Бишкекке келген киши көп кирчү. Оңдоп түзөөдөн чыккан коррупциянын кесепетинен бул маданий жай жабык турат. Бирок тилекке каршы бул туристтик жайда да аз бир топ маселелер бар болуп атат. Анткени анын территориясы уже кыскарып кеткен да, мындай шаар тургундары отурукташып калыпчы. Биз изилдеп көрдүк. Бул жерде эми мурда ошол Советтер Союзу куралган кезде башында ага чейин деле ушул жерде чеберлердин эмеси болгон экен да, чеби. Андан сырткары мына өзүңүздөр билгендей бул Бишкек шаары, анан Бишкек Баатырдын 1-2 күн болуп калды, калп айтпасам, эстелиги ачылды мына. Андан сырткары бизде сон шаарда парктар бар, жаңы парктар ачылып атат. Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжиматова учурда шаар туризмин өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканын белгилейт. Азыр Байыркы Жул шаарынын калдыгы темир усталар сепилин көп кечиктирбей бишкектиктер саякатчылар каттаган тарыхый маданий бурчка айландыруу зарылдыгы турат. Жакын арада иштеп калат го дейм, анткени өзүңүздөр билдиңиздер, мына ремонт иштери жүрүп, анан бир аз ал жерде дагы бир аз ошонун айынан уже туруп калды да, ачыла элек. Бирок бул дагы ачылат, бул дагы абдан чоң туристтерди кызыктыруучу жай. Коноктор көрө турган дагы бир туристик объект бар. Ал шаардын түштүгүндөгү Манас маданий этнографиялык комплекси. Тилекке каршы келгендерди суктандырчу жер азыр эч кимдин копулуна толбой турат. Манастын 1000 жылдыгына карата салынган комплексти 26 жыл аралыгында кала бийлиги карабай көңүл сыртында калтырган. Себеби жер мэрия тарабынан бөлүнгөнү менен кийин Бишкек эркин экономикалык аймагына өтүп кеткен. Эми шаар бийлиги Шаардык Сейил Бактар муниципалдык ишканасынын балансына кайтарып алуу ниетинде. Тагдыры кандай чечилери азырынча белгисиз. Анын жанында дарбазасы жабык турган Ысык көл мейманканасы жайгашкан. Бүгүнкү күндө начар абалга кептелген Бишкектин түштүгүндөгү Ысык көл мейманканасы мындан 37 жыл мурда курулган. Анын эшиги 2010 жылга чейин коноктор үчүн ачык болду. Андан кийин өзүн-өзү каржылай албай жабылып калганы айтылып келет. 2010 жылга чейин ал мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун балансында болсо, бүгүнкү күндө президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын карамагында турат. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы Ысык көл мейманканасын жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин реестринен чыгарууну демилгеледи. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөндөй реестрден алынбаса, ал жерге курулуш жүргүзүүгө болбой турганын айтат адистер. Азыр араб инвесторлору мейманканага инвестиция салууга даяр турат. Бул арада Бишкек башкы архитектурасы тарыхый жана маданий имараттардын интерактивдик картасын чийип жатканы белгилүү болду. Ага Бишкектеги 222 объект түшүрүлгөн. Архитектуранын эстелиги жана искусствонун эстелиги болуп экиге бөлүнүп, эки светте чагылдырылган. Кызыл жана көк. Бул болсо ошо эстелик кандай мааниде экенин билгизип турат. Бул карта абдан керектүү Бишкек шаарына. Ошондой эле интерактивдик картадан тарыхый жана маданий объекттердин эстеликтердин кайсы жылы курулганын, авторлору ким экенин билүүгө болот. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Пандемия маалында насыясын төлөй албай жаткандарга мамлекет тараптан жардам берилген. Экономика жана каржы министрлигинин бюджетте пландаштыруу жана орто мөөнөттүү болжолдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Улан Жапаров өлкөдөгү 673 миңден ашык жаран пайыздар боюнча төлөмдөрдөн бошотулганын айтты. Бул максатта республикалык бюджеттен болжол менен 1 миллиард 203,2 миллион сом жумшалган. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы берген маалыматтарга ылайык, республиканын 673 миңден ашуун жараны пайыздар боюнча төлөмдөн бошотулат деп берилген. Бул максаттар үчүн болжол менен 1 миллиард 203 миллион бүтүн ондон 2 миллион талап кылынган. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын 2021 жылга республикалык бюджетте 1 миллиард 253,2 миллион каралган. Совет доорундагы популярдуу чыгармаларды ийнине жеткире аткарып, интернет жылдызына айланган Фатима Серазиева азыркы тапта көпчүлүктүн көңүл борборунда. Анын орус тилиндеги классикалык ырларды аткарган видеолорун коомчулук жылуу кабыл алууда. Фатима менен кабарчыбыз Чолпон Бейшилен кызы дагы маектешип келген.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать. Советтик легендарлуу фильмдердин саундтрегин жана Анна Герман, Валентина Толкунова өңдүү улуу ырчылардын ырларын мыкты аткарган Фатима Сириязева 23 жашта. Музыкалык билими жок болсо дагы ырга жакын. Бүгүнкү күнү 40ка жакын чыгарманы өзгөчө үн менен аткарууда. Жаштар ырдаган ырларды эмес, улуу муун жашаган доордун чыгармаларына кызыгуусу күч. Аябай кеч төрөлүп калгам негизи, бирок ошол доордо сүрбөсөм дагы ошол доор мага жакын. Ошол доордун адамдары жакын мага, жүрөгүмө. Ошол доордун тарбиясы берген билими жакын азыркыга караганда. Мен негизи ичимден ушунчалык эски адаммын да негизи. Фатима ырларын жөн гана аткарып койбостон элге чыгармасы аркылуу жылуулук тартуулагысы келет. Мен өзүм ушул ырларга аябай жакынмын. Экинчиден, бул ырлар адамга боорукерликти, мээримдүүлүктү, азыркы учурда ушундай жетишпей жаткан нерселерди тартуулайт негизинен. Анан мага өзүмө аябай жагат. Мен ушул ырларды ырдап атканда өзүмдү ушунчалык бактылуу сезем. Анан ошол бакыт менен эмне үчүн башкалар менен бөлүшүүгө болбойт. Фатима учурда өзүнүн жеке концертине кызуу даярдык көрүп жатат. Коомчулуктан суроо талап өзү күткөндөн да көп болгондуктан күйөрмандарын чогултууну туура көргөн. Бишкектеги мэриянын алдындагы оркестр менен чоң стольный концерт өтөт, жеке концерт. Ошого азыркы учурда дайынданып атабыз. Мына өзүңүздөр барыңыздар көрдүңүздөр, кандай репетиция болуп атканын. Эртеден кечке ушундай репетиция бизде. Күч жумуштун баардыгы ушул жакка кетип аткан учур азыр. Анан концертте баягы союз учурундагы элге жылуулук тартуулаган, эстен кетпеген, уксаң уга бере турган ырлар болот го баягы. Ошол ырлар болот. Андан тышкары репертуарга 1-2-3 кыргыз тилинде дагы ырларды коштук. Өзгөчө ой жүгүрткөн ырчы келечекте Голливуд эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн жылдызына айлангысы келет. Келерки жылы өзүн Кремлдин сахнасында сынап көрүүнү пландоодо. Ошондуктан ал учурда мыкты музыканттар менен иштешүүдө. Жашырчынын Бишкектеги жеке концерти үстүбүздөгү жылдын 1-июнунда өтмөкчү. Прям с самого начала. Начали. И Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.